Биз эмне ыйлап жүрөбүз? Кыргызстан граждандарын айтып атат. Кыргызстан граждандарын бизге коюп атканбыз да. Кыргызстандын жараны эмес, Өзбекстандын мына эки жолу биз турганда экөө өтүп атат. Мына азыр мына. Мына турат видеодо. Ошондо жөнү өтүп да. Эчтеке жок, мына QR кодунда турат. Өзбекстан граждандары вообще келбейт. Паспорту мына жерде паспорт. Силердики мындай. Мен түшүндүрүп берейин. Мынакей. Бул мындай кылып атат. Мен силерге айтып берейин, мына QR код туразыңар да. Урганда фамилиясы да чыкпайт, эч нерсеси чыкпайт. Бул башка бир деп кой. Экинчиси фамилиясы чыгат, паспортундагы данныйлар башка чыгып атат. Мына азыр, мына биз азыр тартып алдык. Паспортунун номери башка, а мунун өзүнүн паспортунун номери башка. Мына биз турганда эки киши келип. По возможности. По возможности. Мынага келейин, мына экспрессиямызда. Только Кыргызстан граждандары келет. Жок, азыр киргизбей атасыз. Жок, постоянно. Вообще только Кыргызстан граждандары келет. Кантип кирип кетти? Мына мага кантип келип калды? Мына Өзбекстандын жараны Кыргызстанга кантип келип калды? Тапшырат. Кайсы моментте келдик? Кимис менен келдик? Мына мен айтпайсыңар. Булар. Айтпасаңыз эле. Мына кимис менен келдик? Кайма түштөсүн карагыла. Мына мен Кыргызстанга келип аткандардан алып атам. Мен муну Өзбекстандан алып келдим. Же мен да жасап келдим. Бирок мына ал экспресс тести кирип баратканда алышат. Кантип анан келе айтканда Кыргызстандын жарандан ушу менен киргизебиз биз. Жок, Өзбекстандын жараны кантип Кыргызстанга кирет? Мына Өзбекстандын жараны муну. Анан мына сөздөр болот. Бак кирди чыкты дегенде күйгө чыккандар барбы? Күйгө чыккандар, бияка күйгө чыккандар. Өзбекстанга сертификат алышат да өздөрүнөчү. Анан азыр Өзбекстан даже өздөрүнүн сертификатын киргизбей, ушулар мажда тапшыртып чыгып атат. Ар бир гражданга өзүңүздөр тапшырыпсыз ушуну, туурабы? Мен атайын 3 жолу өтүп. Именно ушуну мажбур алдырат. Эмне үчүн силер Өзбекстан жараны киргизип атасыңар? Айтып атпайбы, мен муну Кыргызстандын территориясына Качан кирген? Анан мына лабораторияны көрсөтөлү. Өзбекстан мына лабораториясы Ким берген? телефондарынан берген. Биздики 4 эле лаборатория. Биз башыбыз айланып кайсы биринин оригинал, кайсы биринин подделка каяктан билебиз? Ошон үчүн кызматта турасыңар. Жок. QR кодду эмне үчүн карабайсыз? Мына карасаңыз, скопление карасаңыз. Балекет болуп кетсин. QR код менен тургула. Келбеди артка кайрып. QR код менен тур. Келбеди артка кайрып. Пусть аны Өзбекстандын башы ооруп. Барды onu QR kodu жокпу? Өрөбазиш мындай учурда жалгарып манча. Булар бирден коюп өтүшкө келет. Погрешниктерчи аябай столботорение. Аны эмне үчүн аны өзүңөр тиги эмеге? Мен азыр көрөм. Мынчалык болгон көрөм. Ошондой айтып жок, ошо жана Сиздин кабинетке жүрүңүздөр айтам. Жүргүлөт бабыр. Паутины Угат балекет. Бардык жарандар угат. Өзбекстандан келип аткан жарандар 50 000 сумдан сатып алып келип аткан документтериңер менен мындан ары өтпөйсүңөр Кыргызстанга. Бардыңарга эскертүү. 50 000ден силерди алдап сатып аткан Адилет, Байыш, башка деген балдардан алып келип атсаңар, токтоткула. Өзбекстанга барып, Өзбекстандын мамлекеттик санэпидстанциясынан алып, документтерди ошол жакта лабораторияларга тапшырып, ошондо гана келесиңер. Анан маска таккыла. Мындан кийин кайра келгениңердин бүт бардыгы берден өтпөйсүңөр, үйүңөргө кайтасыңар. Сатып албагыла жасадыңар. Сертификат менен өтөсүңөр. Жүрүңүздөр, аркага бияктан өтүңүздөр. Келиңиздер. Жана ошол эле турабы гана келемиз. Зайры. Жок, ошол эле. Ошол эле фото. Жакшы, сиз тапшырып атасызбы? Анализ тапшырып атасыз. Каяка өтөсүз азыр? Мен Кыргызстанга. Каяктын жаранысыз? Өзбекстан. жаранысыз. Канча убакытта чыгат мен? 6 саатта. 6 саат. Бул 6 саатка чейин эмне кылат бул жаран? Берсеңиз кагазды. Жок, кагазыңызды. Бул 6 саатка чейин бул жаран эмне кылат? Кыргызстанга? Номерларын жазып калганбыз, номерлеринен бери. Силердин эмне керегиңер бар бул жерде 6 саатка чейин муну өткөрүп коюп турганыңар? Бул 6 саатта канча кишиге жуктурат эгерде ковид болуп ооруп баратканыңыз? Ошонун толук жок. Мына бул адам азыр өтөт. Мунун оору экен, оору эмес экен ким билет? Ким билет, ал туура. Туура эмес, турганга туура эмес бул жердечи. Бесполезный турасына да. Мына электр энергиясы, мына булардын счету дагы жок, эч нерсеси жок. Бүт бардыгы иштеп атат. Мунун электр энергиясын СКП кошуп акчалат. Мына бул жердин заведующийин айткан, ал бүт камерада турат. Кайсы мыйзамдын негизинде
Мамлекеттик ишкана жеке менчикти кошуп алып. Азыр аны такташып сүйлөшүп көрүнү. Эмне негизинде экен? Kana kelmeyi gücüne var mı? Мына азыр жаңы коюш. Алгоритм боюнча мен Минздравдан момундай столпотворение кылбай, соц дистанцияны сактатып, анан өткөзүп жардам беришиңер керек медиктергечи. Ошону сураныч, мына көрдүңөрбү? Оор бирин-бир ого өтөр жугузуп алат. Токту каяктан алган булар? Токту каяктан алышып алды? Мына лаборатория. Билесиңби? Ал токчонду эч нерсе билбейт. СКПга акча берип атышат. Мен ал камерага айтып бергендер мен айтып атпайм, даяр турат. Мына Зайырга берген акча. СКП'нын бизге берген болса мен актысы менен булардын билеттерине берип коем. Канча? Губернатор. Квитанцияга. Эчтеке квитанцияңар жок. Бүгүн жасап келген квитанцияңар. Уважаемый губернатор, у меня есть сертификат. Я не знала об следующих положениях. У меня билет. Сейчас я должна вылететь в Бишкек. И как мне быть? Мне говорят, сейчас этот сертификат недействителен, отменен. Вот как мне быть? Обратно в Узбекистан. Нет, у меня билет, у меня сестра больная. Узбекистан пропускать только Венгерскую республику. Только одну республику. А мы раньше пропустили. Сейчас уже новый вирус. Со стороны государственной власти Узбекистана к нам вот такие претензии. Мы устали от этого. Вот как положено, по закону, обратно идете в Узбекистан, сдаете анализ и потом улетайте куда хотите. Мы не против. Нет, дело в том, что Я все понимаю, но закон есть закон. Нет, чисто человеческий фактор. Вот видите, из-за человеческого фактора страдаем все, получается. Сертификат боюнча Алектер калпыда сертификат өтөлө жүргөн азыр. Жок, жаңы неме болду? Кыргызстан гражданствы. Ооба, сатпайып чогулат. Кыргызстан гражданствы. Ооба. Эмне менен келип атасыңыз? Сиз Мен сертификатыңыз барбы? мен аскадан мына сертификат Ош бар. электро келди. Şu өтпөй атат азыр. Ким Жак өтпөй атат. Бияка Ооба, Өзбекстанга өтпөй атат. Дания различна. Узбекистан мына биздин биздин сертификатымыз көрүлөт. Немеси бар бекен? Көрсөтүп жүрсүң экен. Жанагы аялды көрсөңөр, көрсөтүп коёбуз. Идемте сюда, идите. Женщина, идите. Назад идите. Төлөш керек экен, неме бериш керек экен. Буяктан төлөп жүрөбүз. Женщина, идемте. Нет, я не для телевидения, я для... Нет, покажите, документы покажите. Вот, пожалуйста. Сертификат покажите, пойдем сертификат. Өткөнгө керек тамам. Нет, это билет мой. QR-код менен пусть пробивает, идите. Проводит вас. Кимге каралыш керек? Дет бар. QR-код чыкса өткөн. Текшерип кел. Текшерип. Барат, өтөсүң. Анда QR-код чыкпаптыр. Айталы, кана чегара. Өткөргүлө. Олар өткөргүлө, давайте сертификаты барларды, СКП. Алып баргыла. Баргыла де, баргыла, өтө. Сертификаты башка бияка. Мына байкуштар акча беребиз деп, мына ыйлап алып. Жок, жок. Биз качанга чейин акча беребиз? Болду, кириңиздер. Өткөзөт. Баргыла, документти текшерип. Байкес жакта кайрылат. Могу билетибиз бар да бизде байке мына. Билет бар. Өзбекстандан Кыргызстанга кетип атабыз. Бизде жашайбыз. Бишкекте турасыз. Ооба, Бишкекте турабыз да. Жашаткан жерибизге кетип атпайбызбы биз? Каяка кетсеңер Өзбекстанга кирдиңерби? Ооба. Силер кантип кайрылып бар, эмне менен келе атасыңар, биз каяктан билебиз? Жок, биз неме кылып атпайбызбы? Эмне кылып атасың? Жок, азыр буяка Бүт жасалма сатып алып атпайсыңар. Зачем муну сатып алдыңыз? Канча жол? Ошондой болуп атат да. Биз ошон үчүн келдик. Мына билет бар, мына. Жок кылабыз деп. Мына билет бар, мына билет бар. Мен билетти түшүнүп атам. Муну каяктан алдыңар? Кайсыны? Буяктан алганбыз да. Канча сомго алдыңар? Канча сомго ачык эле айткыла. 500 сом. Видите, мына. Бул экспресс тест өтпөйт да. Өзбекстандыкыда экспресс тест өтпөйт. Жок, азыр эми буяка неме кылыш керек? Тапшырып сөйлөбөйтүр. Ой, акча түшүндү. Акча. Жок, буяктан неме кылыш керек? Урматтуу жарандар, Анализ тапшыргыла. биздин алгоритм боюнча Кыргызстан мыйзамы боюнча экспресс тест жарабайт. Калып атам да байке. Неге бесплатно акча болду? Анализ, неге анализ бесплатно болуш? Чегараны кесип өтүп атасыздар. Өзү жашаткан жерге кетип атабыз. Сиз өзүңүздүн жашап аткан жерге Байке, сизге бир сөз айтайынбы? Өзбекстанга барып Байке. бизге кылып келип Ким атабыз. билет эми сиз ким менен контакт кылдыңыз? Бир сөз айтайынбы? Азыр мен анализ бүткүчөм, могу билеттен кеч калам го. Жок, сен анализин батылөөдө тапшыргыла, очередь алып, бул жерде сүйлөшүп тургандан көрө Акча тапшыр. бере албайбыз.
акча бере албасаңар өтпөйсүңөр. Ошон үчүн лаборатория койбой эле болчу. Акча алат деп айтышат. Просто акча алат деп. Мына канча өткөзүп атат? Канча кишини кайтардыңар? Бир да кишини кайтарган жок. Кайтарып ким айтып атат? Аяк кайтарасыңар. Ош электрокана экен. Мына бугунда адан аштыргыл анда медиканан. Бүт свет менен иштеп атат. Баардыгы сонун. Мына мунун ичинде бар, жарыгы бар, аппаратурасы иштеп атат, бүт бар. Счетчик жок. Булар СКПга кошуп алган. СКПга акча төлөйт. Чогул. Мамлекеттик ишканан электр энергиясын сатуу укугу барбы? Жок. Лицензиясыз укугу жок да. Лицензиясы жок. Кандай болот? Бул жер Минздрав СКП как абонент болуп, сиздерде учетто жок. Өкмөттүн 580 токтому бар. Ал жерде таможенная инфраструктура, обеспечивать электроснабжением, там, другими там, коммунальными обеспечениями деп башын бар жабат. Там бул жерден абонент болуп барып турган эмес. Бирок 5 счетчика деген барбы ошол? Токтомдо жазылып турабы? 5 счетчика алат. Жок, мен анысын билбейм. Бул жерде медиктер ана электр энергия сатат дегенге мен кошула албайм. Анткени бирок көрүп атам. Кантип болуп атат? Мына азыр чыгып көргүлө бүт кошулган. Абонент жок, мейли көрө бергиле. Ар ким өзүнүн чараңызды көрүңүз. Мыйзамды өзүңүздүн талабыңызды деп айтыңыз. Мен эч нерсе айта албайм. Просто өкмөттүн токтому бар. Ошонун негизинде таможенная служба обеспечивает деген пункт бар. Электроснабжением. Анан тиге сатат, буга сатат, мен аны билбейм. Так айта албайм. Токтом. Бул токтом бар.